Биз ушундай кол коюп, алар менен алып атканда ушундай сунуш киргизе алабызбы? Азыр өлкөдө, бүтүндөй дүйнөдө тездик менен алмашып атат. Ушул алып аткан бааны бекитип коюу боюнча. Биз евро менен алып атабыз, да? Евро менен алып атабыз. Кудай билет, 12 жылдан кийин евронун куну канча болот. Ошону бир кандайдыр бир оговорка катарында киргизип коюуга мүмкүнчүлүк барбы? Жок, мүмкүнчүлүк жок. Евро менен алып атабыз, евро менен төлөш керекпиз. Кептин баары ушунда турат. Мисалы, өнүккөн өлкөлөрдү карасаңыздар, азыр ар кандай жолдорун издеп атат. Ар кандай жолдорун издеп атат. Биз ушуга макул дештин алдында биз эл өкүлүбүз, аткаруу бийлигине кирбейбиз. Макул деп айтаардын алдында кичине эл өкүлдөрү катарында өзүбүздүн позициябызды билдирип койсок. 38 сом кезиндеки алып аткан долларларды азыр 105 менен кайтарып атабыз. Макул, анда биз жаш болдук, эгемен өлкө болгонубузга тажрыйбабыз жок болду, башка болду. Депутаттардын көпчүлүгү дагы өкмөт суранып атат, президент суранып атат деп ратификациядан өткөрүп берди. Бирок жүк биздин балдардын, биздин мойнубузга түштү. 12 жылдан кийин евронун кунун кудай билет да канча болуп кетет, кандай болот. Ушунда кандайдыр бир башка эквивалентке байлап коюунун мүмкүнчүлүгү жокпу? Алтын баасына деңиздер анда. Кандай деп байлайбыз? Андай мүмкүнчүлүк жок. Анда кандай болот? Кийин 12 жылдан кийин биздин балдар, биздин неберелер кантип төлөйт эгер? Төлөө мүмкүн эмес болуп кетсе кандай болот? Жок, бул деген мэрия өзү төлөп берет бизге. Мэрия деген эл. Финансы министрлиги гарант катары чыгып атат. Мындай кылыңыз, мырза. Эч ким кепил боло албайт. Бүгүн кепил болом деген министр эртең жок. Бүгүн кепил болом деген шаардын мэри эртең жок. Мэрия төлөп берет деген мэрия өзү акча чыгарбайт, иштеп таппайт. Мэрия деген сөз бул Бишкек биздин борбордун тургундары деген сөз. Биздин тургундар төлөйт. Мэрдин чөнтөгүнөн төлөнбөйт бул. Эгерде мүмкүнчүлүгү болгон болсо, менин жеке позициям, Чыңгыз Азаматович, урматтуу кесиптештер, ушул нерсени фиксация кылып коюшубуз керек. Кайсы баада десеңер ошол баада дегиле. Ошонун мүмкүнчүлүгү болсо алалы. Мүмкүнчүлүгү болбосо биз сунуш беришибиз керек. Ушундай нерселерден бираз абайласак деген. Мен келишине каршы эмесмин. Автобустардын жаңыланышына 2 кол менен колдоп берем. Бирок бүгүн минип, жыргап алып, кийин шорун, кийинки муун тартпасын деген гана маселе. Мүмкүнчүлүгү болсо ушуну карап көргүлө. Ушуну айтканбыз, өткөн биринчи окууда да айтканбыз, экинчи окууда да айтканбыз ушуну. Бирок дале болсо үчүнчү окууда кайра эле ушун менен келип атасың. Адаган Ким Самаевич, бул боюнча мэр өзү бир нече жолу айткан, булар 10 жылда кайра кайтарып берет деген. Ким? Ошол үчүн кепилдигин өзүлөрү беришкен. Ким? Мына азыр вице-мэр азыр жооп берет. Жок. 1 жыл баштап мэр ким эле? 1 жыл эмес, жарым жыл баштап мэр ким эле? Бишкекте мэри ким эле? Кайсы мэр? Бишкек, биздин борбордун. Азыркыбы же буга? Бишкек борбордун мэри жарым жыл башта ким эле? Жунушалиев, Айбек. Азыр ким? Мына көрдүңөр, өзүңөр да билбейсиңер. Мэр кепил боло албайт. Кепилдикке жогорку кеңеш гана. Ошондуктан өлкөлөр, урматтуу кесиптештер, ушундай иш-чараларды, келишимдерди түзүп атканда мэр менен да түзбөйт. Өкмөт менен да түзбөйт. Президент менен да түзбөйт. Жогорку кеңеш менен түзөт. Себеп жогорку кеңеш бул элдин өкүлү. Мамлекеттин атынан сүйлөйт. Жогорку кеңеш ратификациядан алды деген сөз, мамлекет ошол жоопкерчиликти мойнуна илди деген сөз. Мэр кол койсо ал жооп бербейт, өкмөт. Анан муну 6 ай башта башка мэр эле, азыр 6 айдан кийин башка мэр. Анан айтасыңар, мэр кепил болуп атат. Кепил боло албайт ал. Мэрия өзү кепилдигин берип атпайбы? Мэрия деген киши. Мэрия деген киши имаратпы? Мэрия деген киши да, мэр да. Киши да, конкреттүү бир инсан. Ал кепил боло албайт. 12 жылдан кийин мен ошол Бишкектин мэри болуп отурам деп ким кепилдик бере алат бүгүн? Мен дагы бир жолу айтам, каршы эмесмин. Эгерде ушундай өзгөртүүнү киргизип койсо, эгер ратификацияга бараткан болсо, ушул стенограммада калуу керек. Менин жеке позициям бул. Комитеттики да эмес, фракцияныкы да эмес, менин жеке позициям.
ушул ой пикир калыш керек. 12 жылдан кийин айланайын чоң аталар эмне кылып койдуңар бизди дегенде ар бирибиздин позициябыз ошол жерден көрүнүш керек. А так өтөт бул, өтпөй койбойт. Чындыгында ушундай сөз болгон биринчи же экинчи окууда Адахам Кисабаевич бизде мэриянын өкүлү отурат, анда сөз берип коелу. Урматтуу депутаттар, урматтуу Адахам Кимсанбаевич, туура айтып атасыз. Бүгүнкү күндө эми мэр дегенден кийин правоприемственность барды. Башка мэрлер келип атат, ошол болсо, баары болсо ошо келишимде болгон нерселерди биз болсо аткарганга даяр болобуз да. Анан кийин жанагы сиздер айтып кеткен да ратификация боюнча бул уже 3-чү чечение болуп атат. Башка ратификацияларды биз болсо карап туруп эске алайлык сиздердин сунуштарыңыздарды. Сүйлөшүү боюнча Министерство финансы менен көрөбүз. Биякта бир маанилүү сөз болду. Бир маанилүү көңүлүү маселени көтөрүштү. Бул кепилдик боюнча мэриядан кандай кепилдик бар? Эмне кандай жазуу түрүндө график, таблица негизинде кандай кепилдик бересиздер? Договор түзүп атканда биз болсо кепилдик белгенбиз. Ошо 12 жылдын ичинде биз болсо карызды толугу менен төлөп беребиз деп. Мурунку өзүңүздөр билесиздер, мурунку жылдарда бизде эми ратификациялар болгон ушундай эле автобус алуу боюнча. Биринчи ратификация боюнча биз болсо толугу менен уже төлөп бердик, экинчиси уже на стадии завершения.